Жана бешикет өтө турган жер, ушул жер бул эсептелет атат. Эми бул дагы точно туруктуу комиссия өтүшү керек. Бирок болжол менен көрсөтүлгөн азыркы күндө Өзбекстан менен Кыргызстан аймагында границада ортодогу жер ушул. Кубат Жарматов Башдөбө айыл аймагынын жер адиси. Айтымында Кыргыз-Өзбек чегарасы аталган аймак менен 5 чакырымда чектешет. Өзбекстандан Өзгөн районуна өттү делинген 500 гектар жер тилкеси Ош менен Жалал Абад облустарынын чектешкен аймагында, Ош-Бишкек унаа жолунун боюнда жайгашкан. Айдоо жана жайыт жерлер. Ош-Бишкек жолу автожолу мунагыл болуп эсептелет. 306 точка мунагыл, 306 точка, 309 точка мунагыл болот эсептелет. Ушул точканын аралыгындагы жерлер айыл чарбадагы жерлер болуп эсептелет. А бул точкадан 312 точкага чейин жерлер жайыт жерлер менен чектешет. 91-жылкы инвентаризация менен 94-жылы жер реформа башталганда ушул картанын негизинде үлүшкө жер бөлүнгөн. Ушул атын кайра айдоо жерлери ушул картанын негизинде бөлүнүп берилген. Алыскы туугандан жакынкы коңшу кызматташууну дагы да арттыруу, бекемдөөдө достук ынтымак менен түшүнүшүү гана жетиштүү дейт тургундар. Ушундай болуп Тажикстаныбыздан чегаралары чечилип калса, биздин Кыргызстаныбызга өтө сонун неме болот эле. Мына Куда каласы темир жол башталып атат. Кытай неме болуп, азыр жибек жолунда. Темир жол болсо транзит болот, Жалал Абад аркылуу неме өтөт, өтө сонун болот. 65-жылдан бери чечилбей жүргөн нерсе экен, ансыз деле колдонбой атканбыз. Чечилди, жакшы ынтымакчылык болсун. Эми Тажикстан менен чечип алсак, Кыргыз эл үчүн жакшы болот. Өнүгө эле мындан кийин. Эми элибизде, журтубузда тынччылык болсун, ынтымакчылык болсун. Ынтымак болсо, тынччылык болсо, береке болот. Өзгөн районуна өткөн 500 гектар жер тилкесин кандай пайдалануу же кимдерге бөлүштүрүү боюнча азыр талкуу жүрүүдө. Кемпир-Абад суу сактагычына жакынкы Кароол, Куршап, Кызыл Октябрь жана Төрткөл айыл аймактарына 100 гектардан бөлүштүрүү же жаңы аймакка жаңы конуш түптөө болжолдонууда. Өзбекстандан Кара Суу районуна 100 гектар жер тилкеси өткөн. Мунун 76 гектарына тагыраагы Акташ айыл аймагына Барак анклавынын тургундарын көчүрүп келүү пландалууда. Калган 24 гектарына Кара Суу Таза суу муниципалдык ишканасы саркындуу суу сактоочу жай курат. Муну менен Союздун тушунан бери келе жаткан Кара Суу шаарынын таза суу жана канализация маселеси чечилет. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.